Умра сапарын ошо уюштурууда эмнелерге өзгөчө көңүл бурасыздар, устаз? Пайгамбар салламдын хадисине ылайык, ким менин кабырымды зиярат кылган болсо, Умрага барып дейт, арабтарды байытпай. адамдын жан дүйнөсү эс алган нерсесин сүрөттөй албайт экен да. Мисалы Дубайга барган болсо, Анталияга барган болсо, же дүйнөнү кыдырган болсо, моундай не круизге чыктым, мына моундай оюндарды ойнодум. Азыр мындай коомду карасаңыз, адек аклак жагынан көп көйгөйлөр жаралып атат, руханий оорулар жаратып атат. Ошонун алсалашына эмне себеп болуп жатат деп эсептейсиз? Дин эч качан адамга жамандык алып келген эмес, алып келбейт дагы. Үй бүлөдө ынтымакты, үй бүлөдөгү бир урмат сыйды сакташ үчүн, көңүл буруш үчүн эмнелерге көңүл буруш керек? Аябай коомчулукту кыжалат кылып аткан кээ бир нерселер, мисалы аялдардын баягыдай кордолуп атышы. Адам баласы кыйынчылыктарга, сыноолорго туш келгенде кандай сабырдуулук кылыш керек? Бүтүн жамандыкты жок кыла турган, бактылуулукту таба турган нерсе бул дин гана. Ассаламу алейкум, урматтуу катталуучулар, көрүүчүлөр. Бүгүн сиздер менен Адеп подкасты. Менин аты жөнүм Марсбек уулу Төлөнбек. Бүгүн бизде конокто белгилүү устаз, диний ишмер, тажрыйбалуу умра башчы Кожояров Каразак устаз. Ассаламу алейкум, устаз. Алейкум ассалам. Кандайсыз, ден соолуктарыңыз? Дагы шүкүр. Иштериңиз? Устаз, алгач сизге терең ыраазычылык билдирели. Убактыңызды бөлүп бизге келип кызыктуу маек куруп берүү алдында турасыз. Устаз, алгач эле өзүңүздү тааныштырып кетсеңиз. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллах, вассалату вассаламу аля расулиллах. Биринчиден силерге да рахмат. Ушинтип чакырганыңарга, конок катары келип сүйлөп бериңиз деп чакырганыңарга рахмат биринчиден. Экинчиден өзүмдү тааныштырып кете турган болсом, мен өзүм Баткендин кулуну болом. Түбүн Баткенден. Баткенде төрөлүп чоңойдук. Андан кийин окуу жай, мектепти Баткенден бүтүрдүк. Ошол эле учурда биз негизи Союз учурунда жашап калганыбыз үчүн мектепти бүтүрүп, андан кийин эле ошол учурдагы аскер кызматын өтөө үчүн Белоруссияда, Минскиде ал мезгилде ошондой шарт эле 2 жылдык аскерлик мөөнөт өтөп келдик. Анан негизи эле бул жолго келүүнүн эмеси ошо аскердин бүтүп келгенден кийин башталган биздики. Өзүм атым Каразак, фамилиям Кожояров. Бүгүнкү күндө 8 баланын атасымын. Аялым Батыр эне. Көбүнчө эле ушинтип баягы 8 балам бар десең эле кээ биркилер мындай эме кылып калат да, сурап калат да, эмне бир эле аялыңыз барбы депчи, же экөөдөнбү депчи. Себеби бүгүнкү күндө 8 балалуу болуу адамдарга таң калыштуу бир эме болуп калыптыр аябайлычы. Биздин учурда мисалы ар бир үй бүлөдө 8, 9, 10го чейин балалуу боло берчү да Союз мезгилде. Бирок бүгүнкү күндө бул мындай бир аз таң калыштуураак болуп калыптыр да. Сиз 8 бала десе эле бизде айрыкча баягы диний чөйрөдө ошентип айтып коюшат го. 2 аял болсо керек деп элечи. Бирок бир эле аялдан Кудайга шүгүр балдарым чоңоюп азыр мектепте окуп атат, чогуу турмушка чыгардык. Таята тайынуу болдук, буюрса. Бүгүнкү күндө мына ушундай бир диний кызмат жолунда жүрөбүз, Кудайга шүгүр. Машалла. Устаз, эми ушул алгачкы динге кызыгуу сизди эми азыр башында тааныштырбадыкпы, диний ишмер деп. Жана динге кызыгууңуз каяктан башталган, кантип башталган, ошол туурасында. Мен башында айтып кетпедимби, биз негизи Союз учурунда баягы динге тыюу салынган мезгилде Кудай, Аллах Таала, пайгамбар деген түшүнүк жок мезгилде биз чоңоюп калдык да ошол мезгилде. Негизи эле жашоомдун, өмүрдүн меники жарымынан көбүрөөгү деп айтсам деле болот. Биздики баягыдай эмес доорунда өтүп калды да. Союз учурунда болуп калды. Бирок негизи эле канчалык материалисттик коомдо жашасак деле адамдын руху, мындай айтканда жүрөгү, андан кийин Кудай Таалага болгон мисалы жаратуучунун бар экендиги, ошол эле учурда мисалы кайдан келдим, эмне үчүн келдим бул дүйнөгө, кайда барам деген суроо сөзсүз түрдө адамды баягыдай кыжалат кылбай койбойт экен да. Ошентип жүрүп бир күн анан үйдө отуруп, мисалы ошол эле учурда бизде мындай жүрөктө ошондой бир динге жакындык Кудай Таала тараптан коюлган окшойт да. Мисалы мен өзүмдүн жашоомдо ошондой бир эмеде мектепте окуганда деле
мен баягы айтат го келечекте ким болгун келет деген эмеде. Ошондой эсимде бар, канчанчы класс экенин эсимде жок. Мисалы ким келечекте ким болот дегенде билем да, ошондо мен келечекте ким болосун дегенге мен молдо болом деп жазып койгон экенмин да. Эми ал мезгилде аябай чоң эме болуп, ал нерседе мына молдо болот экен, анан тигинде болот экен. Ал мезгилде молдо десе эле эмеге каршы болот экен, баягыдай мамлекеттин эмесине деп ошол учурда кайра чоң эртең мененки чоң баягы линейка деп коет эмес мектептин. Ошо чыгарып мына молдо болом деп атат. Мындай болбойт деп ошондой чоң бир эме болуп кеткен да. Андан кийин анан болду. Не дейин анда макул, бирок мен өзүмдүн ичимдегини жаздым десем, мен эчеге айткан, сен анда койчу, чабан болом деп жазып кой бер деген. Анан ошо мен чабан болом деп жазып, ошондон кутулгам да ал мезгилде. Ошол көрсө динге кызыгуу ошондон эле башталган. Андан кийин ошо өзүмдүн бир эжем күйөөсү ошол айылда ошо диний маалыматы бар. Кийин молдо болду. Чоң айыл үчүн жакшы иштерди аткарды. Мисалы тарыхты карап көрсөк, мисалы Кыргызстандын тарыхында арак сатылбай калган биринчи айыл биздин айыл да. Бирок ошо мен устазым бүгүнкү күндө Аллах өмүрүн узун кылсын, ошол айылда молдо болуп турган мезгилде ошол арак саттырбаганга ошо киши эме кылган эле. Андан ошол менен сүйлөшүп отурганда эле менден сабак албайсың сен эмеликке баягы арабча Куран окуганга дегенде эле кызыгып кетип, ошол менен анан биринчи устазым ошол киши. Ал кишинен арабча окуганды үйрөндүм, Куран окуганды үйрөндүм. Ошентип анан 90-жылга чейин мен ошол баягы сабакка барганда, сабак алганда элге билдирбестен кечинде баягы Куранды койнуңа салып алып, анан барып алып бир комнатага экөөбүз бөлүнүп кирип, бүтүн терезелерин баардыгын эч бир эмеге чыкпай тургандай кылып жаап туруп, анан Куран окуганды үйрөтчү эле да мага. Ошентип жүрүп анан 90-жылдан баштап анан биз мындай дин жол ачык болгондон кийин анан кайра эмеге ушу дин окууга ачык башталганда азыркы Ислам университети учурунда даярдоо курсу болуп ачылган. Анан ошондой жер ачылыптыр, барасыңбы деп ошол устазым айткандан кийин ооба барам дедим дароо эле. Анда армиядан келген жылым болчу ал. Армияда да 2 жыл жүрүп келгенден кийин. Ооба. Келгенде ошондо азыркы Ислам университети даярдоо курсу экен. Ошондо мен келсем жазып аткан экен келген балдар деп. Мен ошондо 5-студент болуп эме кылгам, жазылгам. Мага чейин 4 эле бала келген экен. 5-бала болуп мен ошондо жазылгам да, ошо эсимде бар. Ошентип анан ошол учурдан баштап анан дин жолуна түшүп кеттик. Демек устаз, Ислам университети азыркы ошол жерде даярдоо курсунан кийин кайсыл жерлерде илим алдыңыз, андан кийин улантып дагы? Андан кийин даярдоо курсунда окуп жүрдүк. Кийин даярдоо курсу медресе болуп өзгөрдү. Андан кийин медреседен кийин эле кайра институт болду. Институт болгон мезгилде биз ошол мезгилде институтта ошондо 92-жылдары болчу. 2-курс болуп калган элек ал мезгилде. Анан ар жактарда баягы динге муктаждык көбөйүп, мугалим жетишпегендиктен биз айылда окуп бир аз илимибиз баягы мутаалабыз чыгып калган болгондугу үчүн бизди дагы бир бала экөөбүздү, студент экөөбүздү алып бизди ысык көлгө Караколго медресе ачылып атат, бирок сабак бергенге мугалим болбогондугу үчүн экөөң ошол жака барасың деп бизди Караколго жөнөткөн. Ошентип Караколдо барып 2 жыл ошол жерде жаңы медресе ачылып, ал жерде балдар кыздарга 2 жыл ошо дин үйрөтүү, Куран үйрөтүү сабагын ошо 2 жыл үйрөткөнбүз. Андан кийин анан 94-жылы күзүндө декабрь айларында анан биз Египетке ошону менен кеткенбиз. Азыркы Кайыр шаарына Аль-Асгар окуу жайын окугандан 94-жылы кеткенбиз. 94-жылдан баштап 2003-жылга чейин Египетте ошол Кайыр шаарында илим алдык, ошол жакта. Андан кийин келгенден кийин деле бул жактан дагы баягы бизде диний эмен диплом өтпөйт, бул жакка иштегенге, мамлекеттик иштерге же болбосо ишке киргенге болбойт деп бул жактан окуш керек болду дагы. Андан кийин кайра бул жактан дагы окудук. МУКту окуп ал жактан диплом алдык. Андан кийин Арабаевадан магистратураны окуп ал жактан дагы ошо жогорку эмелерди бул жактан алдык ошо. Иншалла, устаз, Аллахым илимиңизди берекелүү болсун. Египеттен окуп келгенден кийин кандай иштерди иштедиңиз? Бул жакта окуп атканда ошол иштеп атып окудуңуз да, устаз? Кандай иштерди иштедиңиз эң алгач? Египеттен негизи биз келгенде 2003-жылы келдик. 2003-жылы келдик. Ошол учурда Ислам университетинде келип эле кайра Ислам университетине мугалим болуп кирдик.
Мугалим болуп Ислам университетинде 2003, 2004, 2005 жылдары ошол жакта иштеп аттык. 2000 ошол аралыкта эле биз баягыдай жалпы элге дин жеткирүү баягы жолун кандай кылсак болот? Мисалы канчалаган жогорку окуу жайлар бар, студенттер бар, алар деле мусулман балдары, аларга кантип дин жеткиребиз деп, ошондон кийин сүйлөшүп отуруп, ошо Египеттен келген балдар чогулуп бир фонд ача турган болсок, диний бир фондду. Ошондо жалпы Ислам университетинен башка жогорку окуу жайларга деле биз барып динибизди жеткиргенге мындай мамлекеттин немесине ылайыктуу, законуна да туура келгендей, динибизди туура жеткире тургандай бир эме болот экен деп ошо фондду ошондо ачканбыз. Адеп Башатов фондун ошондо ачып 2003 жылдан 2006 жылга чейин фонд кайра түптөлүп, андан кийин фонддун иши мындай алдыга жылып кеткенден кийин университетке убактыбыз болбой калды, ал жакка сабакты аксатпайлы деп, анан университет чыгып жалаң эле фонддун иши менен кеткенбиз. Ошону менен 2006 жылы мен Нарын областына кеттим. Нарын областында 3 жыл 9 жылга чейин Нарын областтык Адеп Башатов филиалын түптөп, ошол жактан ачылып, даярдалып, ошол жактан ал жакта иштедим. Андан келгенден кийин дагы бир 2 жылдан ашык 3 жыл Адеп Башатов фондунун жалпы директору болуп иштедим. Андан кийин диний жакка кетелди. Анан ошол учурда Баткен областынын мусулмандар казиятынын казынын орун басары болуп, ал жакта бир 3 жыл иштедим. Устаз, анда ошол сиз диний тармакта, элди агартуу тармагында көп иштеген экенсиз, көп жылдык тажрыйбаңыз бар экен. Анан бүгүнкү коомдогу бир адеп ахлактык түшүнүктүн алсырашына эмне себеп болуп атат? Азыр мындай коомду карасаңыз, адеп ахлак жагынан көп көйгөйлөр жаралып атат, руханий оорулар жаратып атат. Ошонун алсырашына эмне себеп болуп жатат деп эсептейсиз? Негизи эгер биз баягы мусулман катары ой жүгүртө турган болсок, же мусулманча бир көз караш менен карай турган болсокчу, негизи адам баласы адепти динден гана алат. Себеби эмне үчүн? Бул дүйнөгө пайгамбардын жөнөтүлүш максаты деле ошол болуп атат да. Мисалы, пайгамбар саллаллаху алейхи хадисинде айтат го: "Буайсту ли утаммима макаримал ахлак." Бул дүйнөгө мен адеп ахлактуулуктун туу чокусуна чыгаруу үчүн гана жөнөтүлдүм деп атат да. Ошондуктан баягы бир аалымдын айткан сөзү бар эмеспи? Мектеп адамдын акылын нурдантуучу жер. Адам ал жерден табият илимдерин окуйт, акылы нурданат, кругозору кеңейет, дүйнөгө болгон бир кесипке ээ болот, дүйнөлүк жашоосунда алдыга жылыш үчүн мектепти жакшы окуш керек дейт го. Бирок ошол эле учурда медресе адамдын жүрөгүн нурдантат дейт. Жүрөгүн нурдантат, бул адамдын адеп ахлактуулугун, адамдык сапатын, акылдуу инсан кандай жашаш керек болгон болсо, бул медресе үйрөтөт деген да. Ошон үчүн мындай айтылган сөз бар эмес? Мектеп менен медресени никелеш керек, ортосунан акыйкат төрөлөт дегенчи. Бул деген сөз баягы бүгүнкү күндөгү биз бир жакшы бир мусулманды элестеткибиз келген болсо, ал табият илиминде эң жакшы окуган, ошол эле учурда иман тарабынан жүрөгүндө мисалы адеп ахлактуулукту, мисалы мекенге болгон сүйүү болсун, ата энеге урмат-сый болсун, чөйрө менен кандай мамиле болсун, Аллах менен болгон мамилеси байланышын бекемдеш болсун, бул дин тарабы сөзсүз түрдө керек бүгүнкү күндө. Балким биз бүгүнкү күндө бул кемчиликтерди байкап аткан болсок, бир тараптуу болуп кеткен болушубуз мүмкүн да. Же такыр эле дүйнөгө көңүл буруп, динди унутуп калдык. Же болбосо такыр эле динге берилип кетип, биз бул дүйнөнү унутуп калдык да. Мына ушул эки жакка кетип калуу бүгүнкү күндө бизге башалмандуулукка алып келип атат да. Ошон үчүн баягы айткан эмеси ушул эмеспи? Бүгүнкү күндө бир ошондой бир татыктуу бүгүнкү күндөгү мусулманды көргүң келсе, илим билими менен, адеп аклагы менен бириккен бир адамды көрсөң, чыныгы мусулман бүгүнкү күндө талап кылынган, дүйнө күтүп аткан мусулман ошол да бүгүнкү күндө. Ошон үчүн жана айтатмын, мектеп менен медресени үйлөндүрүш керек, ортосунан чыныгы мусулман төрөлөт деген ошол. Эки жакты бирге алган адам. Эки канаттуу куш сыяктуу чыныгы бүгүнкү күндө өнүккөн, алдыга жылган, чыныгы дүйнөгө үмүт берген чыныгы мусулман ошон чыгат. Бүгүн проблема бизде ошол. Жанагы адеп ахлаксыздык, өзүнүн ордун билбестик, таппастык мисалы. Анан материалдык кызыкчылык үчүн кээ бирки баалуулуктарды сатып ийүү деген нерселер бүт ошондон келип чыгып аткан мезгил да бүгүн.
мен ушундан билем. Ошондуктан динден коркпостон баягы кээ бирки массалык маалымат каражаттарынан берилип аткан бул диндеги коркунучтуу нерселерди дин эч качан адамга жамандык алып келген эмес, алып келбейт дагы. Эгерде тескерисинче бүтүн жамандыкты жок кыла турган, бактылуулукту таба турган нерсе бул дин гана. Ошондуктан дин адамды террорист кылбайт, дин адамды сабатсыз кылбайт. Тескерисинче пайгамбар саллаллаху алейхи хадисинде айтпайбы? Илим талап кылуу бул ар бир мусулман аял эркек үчүн парыз деп атат. Парыз деген нерсе бул сөзсүз аткарылуучу нерсе. Парызды аткарбай калган адам ахиретте де жоопко тартылат, мисалы Аллахтын астында аткарбай барган адам. Ошон үчүн бул жерде илим кайсы десе, өзүнүн динин, адеп аклагын, жоопкерчилигин жана бул дүйнөдө өзүн кандай алып жүрүш керек экендигин ылайыктуу илимди алуу парыз деп аткан ошондо. Жанагы нерсе деп турбайбы устаз, мындай айтканда чымчык эки канат менен учат деген нерсе экен демек. Биз ошо бир канаттарыбызды аксатып алып аткан. Ошондо болуп аткан учур азыркы күндө. Устаз, анан негизи мамлекетибиз бекем болуш үчүн негизи эле ушул көйгөйлөрдү чечилиштин же болбосо мамлекетибиз туруктуу бекем болуш үчүн үй бүлө дагы бекем болуш керек деп айтылат да. Анан ошол үй бүлө туурасында суроо бергим келип турат. Үй бүлөдө ынтымакты, үй бүлөдөгү бир урмат сыйды сакташ үчүн, көңүл буруш үчүн эмнелерге көңүл буруш керек, сактоо үчүн эмнелерге көңүл буруш керек? Бул жерде да мен бир өткөн аалымдын бир сөзүн мисал келтиргим келет да. Ал киши ушундай бир сөздү айткан экен. Эгер мага койсо бүгүнкү күндө дейт да, мен ушундай бир окуу жай ачат элем. Эгер бүтүн бардык адамзатты бардыгын ошол окуу жайга кабыл алат элем. Ким ошол жерден окуп бүтүп дипломун ала алган болсо, ошол иштерди аткарганга мен уруксат берет элем. Эгер алынан экзаменден өтө албай диплом ала алган эмес болсо, мен ал ишти аларга эме бербейт элем, уруксат бербейт элем аткарууга деген да. Ошонун бирөөсү бул үй бүлөлүк да, үй бүлө куруу. Эгерде аял зат өзүнүн аялдык ордун билип, эркек өзүнүн эркектик ордун билип, ошол окуу жайды бүтүп чыгып, бала тарбиялоо, келечекти кандай баланы калтырып кетүү өзүнүн аркасынан. Ошондой бир түшүнүккө жетпеген бир үй бүлөнү мен курганды деле каалабайт элем деген да, андайды. Даяр эмес да. Ошондуктан үй бүлө куруу бул оңой иш эмес да. Мисалы такыр башка бир үй бүлөнүн тарбиясында чоңойгон бир кыз, такыр башка бир тарбиядан чоңойгон бир бала, экөө биригип түбөлүккө бирге болууга сөз беришип аткан мезгилде бул жерде экөө тең түшүнүш керек. Баягы меники туура, сеники туура деген нерсе бул жерде эң чоң катачылык ушул. Ошондуктан үй бүлөнү куруп кетүүдөгү эң чоң бактылуулуктун бир себеби бул экөө бири-бирин түшүнүү. Экөө каядан келгенин, кантип келгенин, анан бирөөсү аял, бирөөсү эркек экендигин. Мисалы кээ бир эркектер бар, аялдан эркектин жоопкерчилигин талап кылгандар деле бар. Кээ бир аялдар бар, эркектен ачыкча мындай жоопкерчиликти талап кылгандар бар да. Ошондуктан экөө түшүнүшүп алып кете турган болсо, бул иш өмүрүнүн акырына чейин бактылуу кетмек да. Бүгүнкү күндө карап көрсөңүз, баягы үй бүлөнүн ортосундагы болуп аткан проблемалардын чыккан нерсеси ошол. Бирөөсү аябай укугун талап кылып атат, бирөөсү жоопкерчилигин талап кылып атат, экөө бири-бирине баш ийгиси келбейт. Ошол сыяктуу баягы анан бизде баягы калган кээ бир мындай эмелер да бар эмеспи? Эркек эркектей болуш керек, үй бүлөнү башкарыш керек депчи. Себеби эркек эркектей болуп үй бүлөнү башкара албаса, анда башкаруучулукту аял колго алыш керек. Ошол сыяктуу да. Бирок башкаруучулук деген эмне? Ал жерде бардыгы мен айткандай болот деген нерсе эмес да. Баягы сөз бар эмеспи? Эркектин иши дайыма сыртта. Эркек сыртта ар кандай чөйрөлөр менен аралашат, ар кандай абалдарга туш келет. Ошентип келгенде үй бүлөдө мындай айтканда эң бактылуу болчу жери эркектин бул үй бүлөсү. Үйүнүн ичинен табыш керек бактылуулукту. Үйдүн ичиндеги баягы жашоонун бактылуулукту аял түзүп бериш керек. Ошон үчүн бир аалымдын айткан сөзү бар. Өзүнүн бала тарбиялоодо, үйдүн ичиндеги жоопкерчилигинде, үйүнүн ичин бейишке айланта тургандай бир аураны түзүүдөгү аялдын үйүнө кирүү бул бейиштин бир төрүнө кирүү менен барабар деп айтат да. Ал эми эркек бактылуулукту ошон үчүн үйүнөн гана издеш керек. Үйүнөн ошол бактылуулукту таба албаган бир эркек анан башка жактан издей баштайт экен да.
Ошон үчүн бул жерде негизгиси баягы аял аялдык жоопкерчилигин сезсе, эркек эркектик жоопкерчилигин сезсе, анан экөө бири бири менен түшүнүшүп мамиле кылса, бул эң бактылуу үй бүлө болот да. Демек үй бүлөдө урматты, ынтымакты сакташ үчүн түшүнүү эң маанилүү нерсе экен да. Устаз, анан жалган дүйнөдө жашап атабыз, сыноо дүйнөдө жашап атабыз. Анан адам баласы кыйынчылыктарга, сыноолорго туш келгенде кандай сабырдуулук кылыш керек? Сабырдуулук кандай болуш керек ошол жерде? Кантип сакташ керек сабырдуулукту? Бул биздин ислам динибиздин үйрөткөн адептеринин бирөөсү сабырдуулук. Адеп деген өзү эмне? Мисалы бул чоң тема өзүчө. А бирок мен кыскача бир ачыктама бере турган болсом, адеп деген сөздү аалымдар ушундай ачыктама берип жүрүшөт. Акысын берүү деп которулат экен. Мисалы сен ата-энең болгон болсо, ата-энеңе кандай адептүү болушуң керек дегенде, ата-эне катары сыйлоодогу анын акысын беришиң. Ата-энеге мындай жаман сөз айтпай, дайыма урматсый көрсөтүү. Мисалы, ал акысын берүү ата-эненин. Мына адептүү деп ошону айтат экен да. Коомчулукта көчөдө жүргөндө кандай алып жүрүшүң керек? Коомдун акысын бере билишиң керек. Мына ушун адеп деп айтылат экен да. Ошол сыяктуу демек бүгүнкү күндө мисалы сабырсыздыктар кайдан келип атат? Кээ бир мисалы бүгүнкү күндө мына коомчулугубузда аябай коомчулукту кыжаалат кылып аткан кээ бир нерселер, мисалы аялдардын баягыдай кордолуп атышы, алсыз болгондугу үчүн кээ бир зөөкүрлөрдүн аркасынан кордолуп, даже өлүп калып атышы, өлтүрүп коюп атыштыгы. Бул неден келип атат десе, мисалы адам өзүн кармана албай атпайбы? Мисалы сабырдуулук деген өзүн кармануу да, тиштенүү. Мисалы бир ачыктамасында сабырдуулук эмне десе, бир аалым айткан экен, сабыр деген бир чөптүн аты деген экен да ал. Чөптүн аты. Ал эмне кандай чөп десе, аны чайнаш ушунчалык ачуу болот экен, бирок жутуп ийгенден кийин анын ушунчалык адамга рахат бере турган нерсе экен да. Ошон үчүн сабырдуулук дагы мына ушул сыяктуу нерсе да. Баягы укол сыяктуу. Укол мындай келип атса аябай коркунучтуу го. Сайылганда аябай ачыштырат. Бирок укол бергенден кийин бир 10 мүнөттөн кийин баягы дары денеге таркагандан кийин адам аябай эме алат эмеспи? Ошол да. Ошол учурга чыдап коюу. Ошон үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бул сабыр кайсы мезгилде керек болот дегенде ошону айткан да. Ас-сабр анда садматул ула. Сабырдуулук мусибаттын биринчи келген шогунда сабыр кылып калуу. Ошол учурда сабыр кылсаң, чыныгы сабырдуулуктун собу мына ошол жерде. Экинчи нерсеси, биз мусулман катары бул дүйнөдө ушул нерсени унутпаш керек. Бардык нерсе убактылуу. Өтүп кете тургандыгына ишенген адам сабыр кыла алат. Жыргалчылыктын деле өтүп кете тургандыгына ишенген адам өзүнчө ал нерсени түбөлүктүү сезип албайт. Бардык нерсе өтүп кетүүчү. Буга биздин имам башчыбыз, имам Абу Ханифа, имам Азам Абу Ханифанын башынан өткөргөн окуясы бар эмеспи? Баягы студенттерине сабак өтүп аткан мезгилде бирөө келип айтат эмеспи? Сенин тиги соодадан келаткан кемең күйүп кетиптир. Дегенде алхамдулилла. Кудайга шүгүр болсун дейт. Анан баягы унчукпай кетет. Анан кайра сабагын уланта берет. Анан бир аз убакыт өткөндөн кийин жана келеттен кечирип коесуз, адашып калыппын. Ал деген тиги башка экен кеме. Сиздики ордунда эле экен, жакшы эле экен десе, алхамдулилла дейт го кайра эле. Шүгүр болсун, Аллахка шүгүрлөр болсун. Десе анан отурган студенттеринен бирөөсү суроо берет да. Устаз, сиз эмнеге андай деп атасыз? Экөөсүнө тең баягы күйүп кетиптир десе деле, алхамдулилла дедиңиз, Кудайга шүгүр. Андан кийин ал башка экен десе деле, шүгүр дедиңиз. Бул кандай десе, ошондо айтат эмеспи? Биринчи кабар келгенде жүрөгүмө карап көрдүм дейт да. Анан баягы байлыгың күйүп кетиптир, бүттү, эчтекен калбай калды, банкрот болдуң деген нерсе бар эмеспи адамды коркута турган. Жүрөгүмдү карасам дейт, эч бир кыжалатчылык байкаган жокмун дейт да. Демек Кудай Таала байлыкты менин жүрөгүмө койбоптур дедим, ошон үчүн Кудай Таалага шүгүр келтирдим дейт да. Экинчисинде келди дейт. Ал эмес экен дегенде, меники эмес турбайбы дегенде дагы жүрөгүмө карадым дейт да. Жүрөгүмө карап көрсөм дейт, эч бир кубанычты байкаган жокмун дейт да. Меники бар турбайбы деп аябай кубанып кеткен жокмун дейт да. Демек Кудай Таала анда дагы мен жүрөгүмө койгондур. Баягы барга жокко дагы бирдей Кудай Таалага шүгүр келтирүү өзгөчөлүгүн бергендиги үчүн экөөндү тең Кудай Таалага шүгүр келтирдим дейт да. Бирок анын артынан айткан сөзү бар экен.
себеби шүгүр келтирип койгондугума өкүнүп өмүр бою тахажжудду каза кылбадым дейт да. Түнү тахажжуд окуган. Эмне үчүн десе, экинчи баягы башка бирөөнүкү экен дегенде ага кошо мен капа болушум керек болчу дейт да. Бирөөнүн башына келген мусибатка мен аны ойлобостон өзүмдүкүн ойлоп шүгүр деп койдум дейт да. Ошондуктан бирөөнүн башына келген нерсени дагы баягыдай мен капа болбостон Аллага шүгүр деп өзүмдүкүн ойлоп койгондугум үчүн, ошол кетирген күнөөм үчүн Аллахтан кечирим сурап, өмүр бою тахажжудду каза кылбадым деген бир бизге берген ушундай бир эмеси бар да, сабагы. Ошондуктан баягыдай өтүп кете турган катары бирдемкени көрсөңүз, ага сабыр кыла билесиз. Кандай кыйынчылык келсе деле башыңда туруп калбайт ал. Бир күн, 2 күн, 3 күн, балким 1 ай, 2 ай өтүп кетет, баягы нерсе унутулат кайра элечи. Ошол сыяктуу келген жакшылык деле ошол. Дайыма өмүр бою тура бербейсиң, өтүп кетет. Ошондуктан адам баягы өзүнүн жашоодо балансты сакташ үчүн ушул өтүп кетүүчү нерсени билгенде барга көп кетпейт, жокко чөгүп кетпейт, өзүн кармана билет да дайыма. Бул сабырдуулуктун, бизге берген диндеги сабырдуулуктун өзгөчөлүгүнүн бирөөсү ушул. Те сонун жооп болду устаз. Алла разы болсун. Умра башчы болуп жүрөсүз устаз. Умра саякаттарды уюштуруп жүрөсүз дайыма, Зиярат Кежи компаниясы менен. Умра сапарын ошо уюштурууда эмнелерге өзгөчө көңүл бурасыздар устаз? Умра дегенден бул нерсе бүгүнкү күндө ушундай бир эл арасында дагы ушундай ойлор болуп атпайбы? Бул бизнес болуп кетти. Анан адамдар акчасын аяк эле сарптап, ошол эле сарптап атат, аякка барып эмне кылат деген сыяктуу бир өкүнүчтүүсү кээде мусулман бүт туугандар арасынан деле чыгып калып атат да. Себеби баягы өзүн түшүнбөгөн себебиненчи. Себеби Кудай Таала бул дүйнөдө ошондой бир адамдардын жүрөгүн эс алдыруучу бир жерди Кудай Таала бизге бул дүйнөдө насип кылган да. Бирок ал жерге Кудай Таала насип кылган адамдар гана барат да. Ошон үчүн умра дегенде бул пайгамбарыбыздын кабырын зиярат кылуу, экинчиден Аллах Тааланын бул дүйнөдөгү биздин кыблабыз болгон Каабаны зиярат кылууну умра деп коебуз. Ал эми кандай эле ар кандай бир ишке адам даярдык жасаган сыяктуу, умра ибадатына да даярдыксыз барып албаш керек да. Каяка баратканын билиш керек. Ал жака барганда ал жерден эмнелерди ала билет адам, ал жак кандай жер экендигинен жөнүндө жок дегенде бир маалымат алып койсо, бул негизги нерсе. Ошон үчүн биз умрага алып бара турган группаны сөзсүз түрдө чогултабыз алдын ала. Андан кийин ал жака каяка бараткандыгы жөнүндө, кандай жерге баратат, ал жактын баягы фазилеттери дейбиз го, жакшылыктары жөнүндө, ал жактан келгенден кийин өзүн кандай алып жүрүш керек жөнүндө биз сөзсүз түрдө маалымат беребиз да. Себеби ал жак мындай жөнөкөй жер эмес. Себеби пайгамбар саллаллаху хадисине ылайык, ким менин кабырымды зиярат кылган болсо, ал мени тирүүмдө менин жаныма келген сыяктуу болот деген бир пайгамбарыбыздын хадиси бар да. Биз пайгамбар саллаллаху доорунан алыс жашап калдык. Пайгамбарыбызды көрбөдүк. Бирок пайгамбарыбыз мына ошол биз үчүн айткан хадистердин бирөөсү ошол: менин кабырыма келип зиярат кылгыла, бирок мен учурумда тирүүмдө зиярат кылгандай болосуңар деп. Ошон үчүн пайгамбар саллаллаху кабырына барып зиярат кылуу адамдын жашоосунда болсун, жан дүйнөсүндө болсун, чоң бир уйгу туйгу пайда кылып, адамдын өзгөрүүгө себеп болот да. Мисалы, бул жакта адам такыр өзгөрбөй, бирдемкеге жетине албай, баягы күнүмдүк турмуштан бошой албай жүргөн болсо, ал жака баргандагы бир 3 жылда ала албаган нерсени ошол жерден 10 күндө алып коюшу мүмкүн да адам. Ошондон барган адам чын көңүлдөн ниет менен барган болсо, сөзсүз ал жакта адам өзгөрөт, өзгөрүп келет, сөзсүз түрдө. Экинчиси Каабаны көрүү, Каабанын сүрүү. Мисалы, ал жерде биринчи көргөндөгү Каабанын сүрүү, ал жактардагы мисалы кылынган дуалардын эч бир кайтарымсыз кабыл болушуна чын көңүлдөн ишенүү, бул адамга чоң бир пайда келтирет. Ошондон умра ибадаты бул жөнөкөй эле бир сапар эмес, ал бир ыйык сапар. Адамдын жашоосунда баягы айтат го, барганда сен пайгамбар коногу болуп барасың, Меккеге барганда Аллахтын коногу болосуң. Аллах коногун кантип сыйлайт, эмне менен сыйлайт десе, буга чейинки бүтүн кетирген сенин кемчилик күнөөлөрүңдү тазалап туруп, таптаза абалында кайра кайтарат сени. Бул жака келгенде эч бир күнөөң жок, кайра кайтасың буяка. Буяка сенин негизи бул дүйнөдөгү сени кыжалат кылган, акыретке болгон баягыдай
ишенимиңе же болбосо кызыгууңа тоскоол болгон нерсе сенин кетирген кемчилик күнөөлөрүң да. Мына ошолордон куткарып жөнөтөт Кудай Таала. Умра ибадаты мына ушундай бир ибадат. Ошондон умра ибадатына барарда адам жок дегенде даярданып бир аз маалымат алып коюп барыш керек да. Ушул туурасында сурайын деп атам устаз. Мисалы үчүн көп эле адамдардан угуп калабыз да. Умрага барышым керек эле деп ниет коюп жүргөндөр көп баягындай. Анан ошол барайын деп ниет коюп жүргөндөр акчасын даярдаса эле ошол жетиштүүбү акча каражатын же да бир мындай бир сиз белгилеп баса белгилеп кетчү нерселер барбы ушул нерселерге даярданыш керек дегенчи. Акчасы эле болгон адам умрага бара берет деген нерсе жок. Биринчиден. Экинчиден акчам болсо эле умрага барат элем деген канча ниети бар бир туугандар болгон болсо Кудай Таала ниетине жеткирсин. Амин. Себеби Аллах Таала ал жака баарын эле насип кыла бербейт. Баягы айтат го, Кудай Таала байлыкты, бийликти, башка нерселерди ал каалайбы, каалабайбы, сүйөбү, сүйбөйбү бере берет баарына. Бирок өзүнө иман келтирип ибадат кылууну, мисалы ажылык, умра, ыйык жерлерди зыярат кылууну Аллах өзүнүн сүйгөн гана кулдарына насип кылат дейт эмеспи? Ошондуктан демек жүрөгүндө ошондой ниети бар инсандар болгон болсо, бул биринчи далил ошол Аллах сүйгөн инсандар экен. Ал насип кылабы кылбайбы бул Аллахтын иши. Бирок чын көңүлдөн аракет кылган бир адамды Аллах буга чейин насип кылбай да койгон эмес да. Аракетке жараша Кудай Таала сөз бере берет. Андан кийин акчасы жетиштүү болуп барган болсо, ал жака барганда мисалы баягы алымдардан бирөөсүнүн сөзү бар эмеспи? Мадинага барганда ушундай бир сезим менен барам дейт. Мадинада ушундай бир сезим менен жүрөм. Пайгамбарыбыз тирүү. Ал өткөн эмес. Мадинада жүрөт. Ар бир үйдүн, ар бир бурчтан жакындаган сайын астымдан пайгамбар чыга калчудай сезим менен жашайм депчи. Ал барганда мына ушундай бир сезим менен жүргөн болсо, адам ал жердин толук баягыдай ыйыктыгынан пайдалана алат да. Меккеге барган мезгилде ал Меккем такыр башка нерсе. Ар бир аткарган ишиң, жакшылык ишиң, намазың болсун, окуган дуаларың болсун, бул 100 000 эселеп кете турган бир ыйык жер бетиндеги. Мисалы бая кээ бир мындай риваяттарга салыштырмалап айтылат эмеспи? 800дөй пайгамбардын кабыры ошол жерде деп айтылат да мисалы. Эмне үчүн анча адам пайгамбардын ал жерге барышы десе, ал жактар адамдын жүрөгүнө салдыруучу жер. Кыжалат болгондо, чөйрөдөн чарчаганда, күнөөс кыйнай баштаган мезгилде адам барып ошол жерден тазаланып келе турган бир жер. Баягы жөнөкөй бир мисал менен айта турган болсом, адам аябай кирдеп кеткенде баняга барасы келип калат го. Кыжалат болуп өзүңчө батпай каласың го. Сөзсүз барып банядан жуунуп, тазаланып чыксаң, жеңилдеп өзүңө келип каласың го. Ошол эле сыяктуу адамдын рухундагы күнөөлөр кирилетет. Жүрөк карарат дейт го пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Күнөө үстүгө күнөө боло берген сайын адамдын жүрөгү карарат, жүрөгү карарган адамда мээримдүүлүк кетет, андан кийин күнөөлөр жеңил аткарыла баштайт. Анан адам ал нерседен кутулушу кыйын болуп калат. Мына ошондой нерсеге кирип кетпеш үчүн адам жүрөгүн тазалап келиш үчүн анан Мекке Мадинага барат. Ал жак мына ушундай бир жер. Адам ошон үчүн жүрөктөгү баягы адамдын жан дүйнөсүндөгү күнөөлөрдөн тазаланган мезгилде адам деп бир эс алат да. Жеңилдейт. Ошон үчүн умрага барган адамдардан сурап көрүңүз. Умрадан кандай экен десең, сонун экен дейт, бирок айта албайт да. Ушундай сонун экен, эмнеси сонун экен десең айта албайт. Себеби баягы адамдын жан дүйнөсү эс алган нерсесин сүрөттөй албайт экен да. Мисалы Дубайга барган болсо, Анталияга барган болсо, же дүйнөнү кыдырган болсо, моундай не круизге чыктым, мына моундай оюндарды ойнодум, моундай сафари эмелерин эме кылдым, жыргадым деп айта алат да аны. Бирок Мекке Мадинада ал нерсени айта албайт ал нерсенчи. Себеби адамдын жүрөгү эс алат ал жактан. Бул умра ибадаты мына ушундай бир ибадат. Негизи исламдагы ибадаттар баары эле ошондой негизичи. Адамдын жүрөгүн эс алдыруучу нерсе. Бирок умра ибадаты мына ушундай бир ыйык сапар. Барып келген адам. Мына ошон үчүн умранын өзгөчөлүгү ошол, адам ал жака барганда мына ушундай нерсе менен барып келет. Ал жака жөн эле барып көрүп келе турган жер эмес. Демек даярданыш керек. Сөзсүз түрдө даярдык болуш керек. Даярдык болгондо ошол пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын өмүр баяны менен таанышып барганда жакшыраак болсо керек устаз. Мисалы, эгер мүмкүн болсо, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өмүр баяны менен кыскача бир таанышып алса, каяка баратканын, кимге зыяратка баратканын, экинчи Кааба эмне экендигин түшүнүп барса, бул да жакшы. Мисалы бүгүнкү күндө ушундай да кээ бир умрага бара тургандар
биздин элде ушундай бир түшүнүк бар. Арзанбы дей берет да. Мисалы не? Ар бир нерсе ал жакка барганда эми неге бекер эмес анан кийин ибадат, умрага неге акча кылып атасыңар дей берет да. Бирок ал жакка барганда сен тамак жейсиң. Ал жерде жакшыраак бир гостиницада жатышың керек. Андан кийин сени самолет бекер алып барбайт, билетин алышың керек мисалы. Саудия жөн киргизбейт, визасын алышың керек. Мисалы да булар бүт бар акча да. Ал жерге мисалы бирөө жанынан төлөбөйт ал адамгачы. Ар бир адам экинчи ибадатты өзү үчүн кылат. Ошондуктан өмүрдө балким бир жолу барат бирөөчү. Аллах бир эле жолу насип кылат. Эми балким бирөөлөр көп барат. Себеби пайгамбар саллаллаху өмүр баянын карай турган болсок, пайгамбарыбыз өмүр баянында тарыхында 4 жолу умра аткарыптыр да. 4 жолу. А бирок ажылыкты бир эле жолу аткарыптыр. Бул ал дагы коштошуу ажылыгы деп аталат. Пайгамбардын өмүр баянында. Анда болгон болсо, умра бул чоң ажылыкка даярдык. Ага канча бара берсе болот, адам мүмкүнчүлүгү болсочу. Барып жанагынтип буракатын алып, ошол жактан умра зиярат эмелерин алып келе берсе болот. Уруксатты ал нерсе кайра бара бербей деген сөз бар эмеспи? Андай эмес да, ар бир адам сезип атат ал нерсени. Ал адам сезген, башка сезбегендиги үчүн ал жөн акчасын коротуп аткандай боло берет да. Ошон үчүн ал бир адам өзү билет. Рахмат устаз. Устаз эми баягы кээ бир адамдар айтып жүрүшөт да, умрага барып дейт, арабтарды байытпай, акчаларын ошол жакка апарып төгүп келбей, бул жактан бир жетим жесирге бир жардам кылсак ошол артык эмеспи деп айтып жүргөн сөздөрдү угуп калабыз. Буга кандай сиздин жообуңуз кандай болот эле? Ооба, эми угуп эле жүргөн сөзүбүз го бул нерселерчи. Эмнеге аякка барып эле анан акчаңды арабка таштап келатасың деген сыяктуучу. Ал арабка таштаган жок, ал нерсе ал өзүнүн шартын түзүү үчүн акча төлөп атат. Болгон ошол ал жакта мындай арабтарга эме деген эми экинчи жагы эми бул Кааба, Мекке, Мадина арабтардын картасынын ичинде болуп калгандыгы үчүн Аллах Таала ошол жакты ыйык кылып койгондугу үчүн ошол жака барабыз. Башка жакта болсо аяка деле бармакпыз да. Бирок биз бул нерсе биз ибадат үчүн барып атабыз ал жака биринчиден. Экинчиден ушундай бир эреже бар да. Өзүңдө жок нерсени бирөөгө бере албайсың эч качан. Мисалы бирөө акча сурап келген болсо, өзүңдө жок болсо кантип бересиң мисалы да. Ошол сыяктуу адамдын жүрөгүндө мээримдүүлүк болбосо, ал бир жетимди деле, башканы деле эч бир күйбөйт да нерсегечи. Тескерисинче умрага барган адам ал жактан жүрөгү жумшап, ал жактан баягыдай Кудай Таалага дагы жакындап, ал жердин аурасынан, ал жердин ыйыктыгынан пайдаланган бир адам бирөөгө жардам берүүнүн соогу канчалык экендигин, ошол эле учурда мисалы тууган урук менен кандай мамиледе болуш керек экендигин ошол жактан үйрөнүп келип атпайбы экинчи жагычы. Ошондуктан бул адам барып ошол нерсени үйрөнүп келип, жанагы кылган иштин дагы чоң ишти аткарышы мүмкүн. Ошондуктан бул баягыдай акча деген мезгилде ошол эле нерсе эмес да, бул нерсе акча менен барып атат, бирок ошол эле учурда адам ал жактан чоң бир нерселерди үйрөнүп келип атат. Адамдык сапатын, мусулманчылыгын, мээримдүүлүктү, кайрымдуулукту ошол жактан үйрөнөт адам. Рахмат устаз. Анан дагы бир нерсе, ошол умрага барып келгенден кийинчи биздин зияратчыларыбыз айрыкча бул түштүк жакта болсо керек, умра той түшүнүгү бар да. Ошол боюнча азыр эми баягы ысырапкерчилик деп аябай бир коомчулукта талкуу болуп атат. Ошого умрага барып келген киши сөз той бериш керекпи? Бул шариятта кандай каралат? Ошол тарабынан. Бул бүгүнкү күндө биздин коомдогу, айрыкча биздин мусулман коомундагы эң чоң эмелердин бирөөсү, баягы туура эмес түшүнүктүн бирөөсү ушул. Мисалы барып келгенде өзүнчө эле башкача бир нерсе болуп калган сыяктуу той берүү. Неге шариятта жок бул нерсе, той берсин деген нерсе. Ажыга барып келеби, умрага алып келеби, эч айырмасы жок. Той берүү деген нерсе жок. Бүгүнкү күндө мисалы ысырапчылыкты тосуунун эң бир туура жолу бүгүнкү күндө ошол жака барып келген адамдар ошондой той бербей койсо сонун болмак да. Муну биз деле айтып эле атабыз. Бүт молдокелер айтып эле, алымдарыбыз айтып эле атат бул нерсени. Бирок эл бул баягы көнүп калган нерседен чыга албай эле, уят эмеспи, анан кийин барып келсем киши келет да, анан ага мен бирдемке берсем. Эми ошого макул эми. Кылсын ошо тоюнчу. Бирок чоң чыгымдарга кирбестен эле, исрафка кирбестен, бирдемкелерди союп элге тамак таратуунун ордунда, мындай жөнөкөй эле алып келген нерсеси мисалы не? Замзам бар, курма бар. Ал жактан алып келе турган ушул эле нерсе. Мындан башка эчтемке жок мисалы. Мадинадан курма аласыз, Меккеге келсеңиз, ал жерде Замзамдын булагы ошол жерде болгон үчүн Замзам суу алып келесиз. Ошонун ооз тийгизип койсо деле адам ыраазы болуп кете берет. Болбой эле анан чоң тойго айланып тийип аткан ошол себептен.
Ошондуктан биз бүгүнкү күндө бул нерседен тыйылыш керек. Ал той кылгандын такыр эле кереги жок да. Эгер антип той кылам дей турган болсочу, бул исламдын 5 парыздын бирөөсү. Намаз деле бир парыз, орозо деле бир парыз. Ошол сыяктуу ажылык деле бир парыз да. Анда намаз окуганда деле той берсин. Анда орозо кармап бүткөнүнө деле 30 күндөн кийин той берсин анда ар бири. Ошол эле сыяктуу ар бир парыздан кийин эле той берүү деген шарт эмес. Болгон эле бул биздин туура эмес түшүнүктөрдүн бирөөсү го дейм бул нерсе. Рахмат устаз. Эми акыркы бир суроомду берсем, ошо менен жыйынтыктайлы. Устаз, акыркы өзүңүздүн талантыңызга байланыштуу. Негизи билебиз, сизди баягы араб жазуусу деп, хусны хат деп ошо менен алектенесиз. Бул билимге кантип кызыгып калгансыз? Кимдерге сунуштайсыз? Бул туурасында бир кеңири айтып берсеңиз. Бул илим араб каллиграфиясы деп атпайбы? Ислам динибиздин өзгөчөлүктөрүнөн дагы бирөөсү да бул. Адамдын жүрөгүндө ушундай бир нерсе бар да, баягыдай хобби деп коет эмес бир жагы. Хобби дейт, экинчи жагы адамдай бир өзүнүн кандай дейбиз бүгүнкү күндө эмесин кетириш үчүн, эс алыш үчүн бирдемке менен алек болот да. Ошол сыяктуу мисалы экинчи жагы бул Курандын баягы эмеле можизаларынын бирөөсү бул. Араб тилиндеги бул пайгамбар тилинин, араб тилинин бир өзгөчөлүктөрүнүн бирөөсү. Ошондуктан мен Египетте жүргөн мезгилде кызыктым буга. Анан ошондо бир устазды кармап, ошол эме боюнча институту бар өзү негизи эменичи, ошол каллиграфия илимин. Ошону бүткөн бир устазды кармап, ошондон үйрөнгөм да. Анан буга себеп болуп калган бирөөсү дагы эмне? Мисалы биз бул жактан барганда, жаңы барганда, бизден мурда барган балдар бар эле. Барсак алар деле даярдоо курсунда экен да. Бирок бул жактан аябай баягы хужра деп коебуз го, ал жактан окуган, андан кийин бияктан илим окуп, арабчаны билип, китептерди которуп калган балдар да алар. Биз барганда алар кайра бирге үйрөтүшкөн көп нерсени. Кийин анан баягыдай даярдоо курсунан кийин экзамен алып, анан кийин эмеге түшөт эмеспи? Ошондой эмелерге түшкөндө ошол балдардан бир экөөсү эмеге түшүп калган да, бизден ылдыйга. Биз алардан астыга түшүп калганбыз. Эмеде жогорку эме курска. Анан кантип мындай түшүп калды? Бул адилетсиздиктей каралып калды бул нерсечи. Кийин анан устаздардан сурадык да, эмнеге мындай болуп калды? Булар апелляция эме катарычы. Десек ошондо айтышты эле да, алардын жазган такыр биз түшүнбөй койдук дешти да. Ошон үчүн ар бир нерсенин өзүнүн эрежеси бар. Ошондон кол жазма жалпы эме түшүнө тургандай рекка деген түрү бар, бул кол жазма. Насых деген бир түрү бар, бул бүгүнкү күндө басма, компьютер баягы расмий тилдерге ошол эме колдонулат. Андан кийин сүлүс деген түрү бар, жазманын, ал деген кооздук үчүн баягы мечиттерге, башка жерлерге. Аны дивани деп коет, ал дагы өзүнчө бир кооздук берген бир эме баягы хаттын түрү. Андан кийин куфи деп коет, бул хаттын атасы деп атап коет, муну хаттаттар баягы жазып жүргөн каллиграфтар. Бул деген сөз биринчи башталышы жазма ошондон башталган. Бүгүнкү күндөгү эң кыйын түрү дагы ошол. Муну ошон үчүн ар бир кызыккан адам бул эмеге каллиграфия түрүн окуса болот да. Жазып, арабтар айтканда бул рахатил яд деп коет, колдун эс алуусу дейт да, мындай жазып, ар түрдүү көлөмдөрдү чыгарып, ар кандай кооздуктар менен жазып отуруп, адамга кандайдыр бир рахат берет да бул нерсе. Өзүнчө бир илим бул нерсечи. Өзүнчө эле бир ислам дининдеги кооздуктардын бирөөсү. Анан ислам дининде билесиз да, мисалы жаныбарларды тартуу анча туура келбейт, көрүнүш эмес ислам дининде. Мына ошол адамдын ошол жак каалоосун канааттандырыш үчүн ислам дининде ошол каллиграфия илими чыккан да бул. Ошону менен жазып, адам жанагы өзүнүн ичиндеги нерсесин чыгарып алат да. Мисалы кээ бирки бир эмелерге жазылып атышпайбы, курстарга барып, мындай сүрөт тартуу курстарыначы. Барат, ошол жерден сүрөт тартып, бирдемкелерди шекилдерин түшүрүп, ошону эме болгусу келет баягы адам ичиндегисин. Ошол эле сыяктуу бул каллиграфия илими да ошондой. Ошон үчүн муну жалпы адам кызыккан адамдын баарын эле сунуштайбыз муну. Бул жерде мындай бул сөзсүз бул деген нерсе жок. Бирок негизи дин илимин окуп аткан ар бир адам жанагы бир кол жазма түрүн үйрөнүп алганы жакшы. Себеби дүйнөлүк бардык жерде кол жазма ошол эме менен колдонулат да. Бизде бүгүнкү күндө баягы кандай үйрөнгөн болсо ошондой экен деп атпайбы? Ошон үчүн аны баары эле түшүнө бербейт экен да. Бул дагы бир кол жазманы эрежеге түшүрүүнүн бир илим экен. Демек араб тилин жалпы эле дин үйрөнөм дегендер бир тармагын үйрөнүш керек экен. Мусулмандар үчүн Аллах разы болсун устаз. Эми биздин подкастыбыздын салты боюнча сизге эркин микрофон берели. Айтылбай калган сөздөрүңүз болсо кыска бир биздин катталуучуларыбызга, көрүүчүлөрүбүзгө кайрылып кетсеңиз болот.
Эмнени айтабыз эми бул жерде биринчиден рахмат силерге мына ушундай бир нерсе биздин үнүбүзгө элге жеткирүүгө жардам берип атасыңар. Жанагы бир эмеде айтып кое турган нерсе биздин умра маселесинде айтпай калбадык мисалы. Баратканда биздикилер арзан жол деп айтпайбы? Мисалы адам өмүрүндө бир жолу баргандан кийин ал жерден тоюп ибадат кылып келгени жакшы да. Антыш үчүн кээ бирки шарттарды өзү түзүш керек да. Мисалы кандай? Өткөндө да мен элге кайрылып айттым эле, 3 нерсеге сөзсүз маани бериш керек. Биринчиден кайсы? Адам алейхисаламдан бери келаткан бир тарых бар ал жерде. Бүтүн пайгамбарлардын тарыхы. Өзгөчө биздин ажылыгыбыз парз болгон Ибрахим алейхисаламдын учурундагы тарых. Ал жердин харам чөлкөмү деп коет. Кааба, Караташ, Замзам, Сафа Марва дегендердин тарыхын билгидей сөзсүз түрдө баягы умра башчынын илимдүү болушу шарт. Себеби умра башчы адамдарды канаттандыра тургандай ал жердин тарыхы менен тааныштырып бериш керек. Ал жерде эмне окуялар болгондугу жөнүндө. Экинчиси, адам ал жерде умра ибадаты адамдан кыймыл аракетти талап кылган жер. Себеби тавап деп коет, Каабаны тегерениш керек 7 жолу. Андан кийин чыгып алып Сафа Марва деп 350 метр бир тарап эле. 7 жолу ал жерлерде жүрүш керек, эркектер бир аз чуркаш керек. Ушундай болгондугу үчүн адам чарчайт аябайчы. Чарчаганда келип эсе ала турган жери гостиницаны жакшы тандаш керек. Аны көп билбейт да, мисалы бу жактан барса баары эле бирдей боло берет да. Ал жерде гостиницалардын түрү бар. Ал ошого жараша баасы чыгат. Андан кийин үчүнчүсү тамак аш. Тамак аш да өтө маанилүү да. Ал кыймыл аракет көп болгондо адам курсак ачат. Анан курсак ток болгондо адам аны ибадат кыла баштайт да. Ибадатына берилет. Мына ошон үчүн бүгүнкү күндө умра бара турган бир туугандарга да мына ушул нерсени айтат элек да. Ал жөнөкөй бир сапар эмес. Бараткандан кийин мына ушул нерселерге көңүл бурушу шарт. Ошон үчүн Аллах Таала бардык умрага ниет кылган, ыйык жерлерде өмүрүмдө бир зиярат кылайын деген бир инсандар үчүн Кудай Таалам баарына насип кылсын. Амин. Экинчи жагы мына ушундай бир ислам динибизди туура түшүнүп, баягы окугандан түшүнгөн дагы пайдалуураак дейт эмеспи? Ошон үчүн динди түшүнүүнү Кудай Таалам насип кылсын. Амин. Түшүнгөн нерсебизди дагы жашоодо жашаганга Кудай Таалам насип кылсын. Себеби баягы билген нерсени жашалбаган нерсе адамга пайда бербейт да. Ошон үчүн бүгүн биз ислам динин пайдаланмай аткан болсок, анда биз бүгүн жашай албай атабыз. Жашоо практикада колдоно албай атабыз динибизди, ибадаттарыбызды. Устаз, анда чоң рахмат. Аллахым ыраазы болсун. Терең ыраазычылык билдиребиз убактыңыз бөлүп келгениңиз үчүн. Сиз айткан ар бир пикирлер, сабактар жан дүйнөбүзгө азык болду. Анан устаз дагы мындан ары илимиңизди Кудай Таалам береке берсин, билүүңүзгө эки дүйнөлүк бакыт берсин дейли. Урматтуу көрүүчүлөр, бүгүнкү маегибиз ушуну менен жыйынтыкталды. Кийинки жолугушуудан кайра кезиккенче аман туруңуздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.